Марлен мырза, экинчи главадагы 7-чи беренени ачсаңыздар, мыйзамга ылайык белгиленген өлчөмдө жер участогун бекер негизде берүүгө кепилдик берилет дейт да. Ошондо өкмөт ар бир жаранга бекер жер беребиз деген кепилдик болот деп мыйзам киргизип атасыздар, туурабы? Бул жерге жазылган ошондой экен. Туура, бекер бериш керек, туура. Анда менде мындай суроо да, жаңы эле коллегам берип кеткенде, мына азыр чүйдүн тегерегинде, Бишкек шаарынын тегерегинде көрсөтөндөрдүн көпчүлүгүндө орун жок да. Анан жергиликтүү кеңештерде ызы чуу болуп атат. Бишкекте бирөө каза болсо, эми тааныш билиш чоңдор аркылуу ошол депутаттарга чалышат. Ошо жакка көмүш керек, бияка көмүш керек депчи. Анда такыр эле бүт бекер кылып койсок, Бишкектин тегерегиндеги көмүш эми орун талбай калбасын да кийинчи. Анан элдер деген биякта туулбаса деле кичимекене денелерди алып барбай эле бияктан көмөбүз деп бекер бересиңер деп жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү ошактагы жашаган Бишкектин тегерегинде жашаган айылдардагы адамдардын ортосунда ызы чуу болбойбу? Бул азыр чоң конфликт болуп атат. Сиз уккансыздар, Байтик, Гройсты айтып атабыздар. Ошондой ситуацияга мындай ызы чуу алып келбейби? Нааразычылыктар болбойбу? Туура белгилеп кеттиңиз, Элвира Жыгалбекова. Аягында саясатка кетип калбайбы, билесиз? Сиз айткандай, ошондой маселелер көп акыркы учурларда болгонго байланыштуу ушул мыйзамды жазып келатабыз. Бул мыйзам тескерисинче ошол буга чейинки болуп аткан көп жагдайларды жокко чыгарат деген, көйгөйлөрдү жокко чыгарат деген мыйзамды алып келатабыз. Мисалы, сиз айткандай Байтик маселеси менен Бишкек шаарынын маселеси көп туулат. Бишкек шаардагылар ошон үчүн биз айтып атабыз, мыйзам боюнча аларга бекер ошол Гройстон берилет. Гройс деген тек алдыйкы жакта атайын буларга берилген жер бар. Эгер Байтиктин өзүндө туулган төрөл чоңойгондор орун жок болсо, анан Бишкектегилерге берип калабызбы? Эгерде Байтиктерди боло турган болсо, ал өзүнүн жерине өзү кылат. Ал үчүн тийиштүү ушул мыйзамда айтып атабыз, жергиликтүү бийликтер алар өздөрү чечсин. Кайсыл жерде ошол жерлерди бере алат, көрүстөндөрдү бере алат, жана кайсы положение менен дагы ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнө жүктөп атабыз. Бул жерде болгону жана сиз айткандай ызы чууга чыгып кетпесин, бири-бири менен. Бул жерде чоң саясат болот. Сиз, мен мисалы акыркы бир окуя болгондо, бир эми белгилүү адамдар каза болуп, туугандары, жакындары, ошол Байтиктин жергиликтүү кеңеш депутаттарын чалышат. Өкмөттүн чоңдорунан бери чалышат. Аяктагы эл нааразы болот. Өзүбүзгө жер жок болсо, эмне ар бирибиз жактан чалса эле көмө беребизби деп ортодо мындай ызы чуу болгон. Аякта уже орундар деле жок калды. Ошол нерсени айтып атам да. Кандайча күчкө салып Бишкектик болсо ошакта көмүш керекпи? Жок, айтып атпайм. Кандай болуп калат анда? Бишкектики, шаардыкы только Гройс, ылдый жака, башка жака Байтик эмес. Атайын бөлүнүп берген өзүнүн жерине алып барып көмөт. Ошол жака жерди беребиз деп атпайбыз. Ошондо сиз кантип градация кыласыз? Өз жериңерге барыла деп мисалы. Кантип градация кыласыздар? Жана справка менен алып келип атпайбы? Ар бир адамга Пропискасы Бишкек же башка жер болсо деппи? Пропискасы бар да, конечно. Он же должен прописку предоставить. Анда 12-чи беренеде карап койсоңуздар, кремация боюнча ошону тактап коесуздарбы? Кремация боюнча бул жана айтып кеттим го, айрым учурларда бизде 1%, 0,1% ошол динди карманган адамдар бар экен. Бул дагы өтө чоң көйгөй, келип мына дин комиссиясына келип булар баары ошол жерге бара алып туруп проблеманы чыгарып берет экен. Биз эмне кылабыз? Биз каяктан көмөбүз? Биз процедурабызды кантип аткарабыз? Анан жергиликтүү айыл өкмөттөр же жергиликтүү мэриялар баардыгын ошол дин комиссиясына жиберип коет экен. Өзүңөр эмне кылсаңар ошол кыла депчи. Биз болгону айтып атабыз. Христиандардыкы өзүнчө, мусулмандардыкы өзүнчө, жана башка диндер деп туруп алардыкы өзүнчө бир жерди да берип коелу деп атабыз. Алардын керези болсо, өздөрүнүн процедураласын, өздөрүнүн, пожалуйста, кылып алсын деп. Плюс буну атайын жаныбарларга, жана оорулар менен, сибирский язва, башкалар менен ооруп калганда дагы биз алып барып жөнү көмүп коюп атабыз. Аларды, жаныбарларды күгүзүш керек, жок кылыш керек, ошол сыяктуу, ошол центрда керек болсун деп мыйзамга жазып кеттик. Анан акыркы 14-чү берене 3-чү главада 2-чи пунктта сөөктү көмүү жайын уюштуруу үчүн жер участогун бөлүү Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунушу боюнча жүзөгө ашырылат. Алыскы кичине айылдарга да тиешелүү болобу? Ушуну тактап айтып койсуздарбы? Бул пункт боюнча Дастанбек Арсбекович сунуш кылып атат, айыл өкмөттөрүнүн өзүнө эле калтырайлы деп. Өздөрүнө деп. Толук. Анткени Кабминдин чечимдерин бүтүп отурушпайт таякта. Толук макулбуз. Ошол сунушту экинчи окууда ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнө беребиз.
Эми бул биринчи окууда келип атат, урматтуу коллега. Бирок деген мындай тактай турган маселелерди элге түшүндүрмө иштерин да жүргүзүш керек да, суроолор болуп калбасын да. Сөзсүз, Кудай буйрса сөзсүз. Рахмат.